Бактык Каныкович, биздин Бишкек Талас каттамы күн сайын саат кечки 9-да, 10-да, 11-де кетет. Билеттин баасы 500 сом. Бишкек Көксай болсо 8:30-да кетет. Билеттин баасы 450 сом. Бишкек Покровка болсо 23:30-да кетет. Билеттин баасы 450 сом. Ал эми такси каттамдарыныкы 800 сомдон. Жок, туура 800 сом. Бирок майрамдарда 2000 сом болбоду. Катталды го. Ошол соц тармактардын баардыгында биздин жарандарыбыз чыгарды го. Майрамдын алдында эми ошондой ажиотаж болуп кетти. Ал бирок эми аны баягы Жамалбек мырза, бул көрүнүш бир эле жолу көрүнгөн жок да, бул көрүнүш дайыма эле ушундай майрамдардын алдында болуп атпайбы? Биздин жарандарыбыз ошолдо кете албай кыйналышып атат го. Туура айтамбы? туура, бирок эми автобусту күтпөгөндөр такси менен кетип атышпайбы? Ошондуктан эми көтөрүлүп кетет экен адамдык фактор. Сиздерге азыр өткөзүп бергендер, сиздер азыр көзөмөлдөй аласыздарбы ошо таксилерди? Көзөмөлдөйбүз. Кантип көзөмөлдөйсүздөр? Азыр мисалы таксини ошол жерде бригадирлер бар, ошолор менен келишип ар дайым машиналарды коюп туруп атабыз. Мен вокзалга чынын айтсам бир жумасына 2 жолу сөзсүз барам. Жана сиз айткандай дагы бир жолу эгер мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо барып көрсөңүздөр болот. Жанагы талапка жооп бербейт деп аткан жерлерин мүмкүн көрсөтүп көрөйүн деген ойдомун да, эгер мүмкүн болсо. Мына Талас шаарындагы соц тармактардан да көрүп атабыз. Май кызматкерлери аракет кылып киргизип атат да таксилерди ошол автобекетке, ошол мамлекеттик жана автовокзалга киргизишкенге аракет кылышты. Бирок жыйынтыгы кандай болду ушул маселе боюнча, Талас шаары боюнча айтсаңыздар? Урматтуу Бактык Каныбекович, туура айтасыз. Бул боюнча биринчиден биз ошол таксилердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул балалар боюнча дагы биз арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ошо элдерди кыйнап, ушундай майрам күндөрдө балаларын көтөрүп жер берейик деген негизде жергиликтүү бийлик менен бир топ түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Андан сырткары ошол автобекеттин айланасына жайгашкан жерлерге деген мыйзамсыз автоунааларды койгондор боюнча биринчиден таксилерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, түшүнбөсө анда деген айыппулдарын салып, чараларды жүргүзүп жатабыз боюнча. Биз Талас облусу боюнча жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы бул жерде отурат, Назаров. Суроолор болсо жооп берет. Көрдүк биз соц тармактардан ошо Талас шаарындагы ошо мамлекеттик май кызматкерлери аракет кылып киргизип атты да. Бишкектен дагы Ош базарынын тегерегинен баягы таксилерди киргизип неметиши аракет кылып атат да. Баягы азыр принцип болуп атпайбы? Автовокзалдардан кетпей, жана телеграм каналдардан кетишип атат. Базардан базарга чейин деген принцип менен алып кетишип атат да. Ушул тарапта дагы бир жакшыраак иштерди алып барыш керекпиз. Биз азыр саясатты, президенттин саясаты, указы эмне бул? Бул деген ушу мамлекеттик автобекеттерден ушул мындай биздин жүргүнчүлөр коопсуздук мындай болуп, ошол жерден чыгып, ошол жерден иш алып барса деген саясат да, туурабы? Ошол жерден автобекеттердин баягы ремонт иштери, башка иштери ошол жерде өнүксүн деген максат болуп атпайбы? Бүгүн мына Талас шаарындагы автобекеттин кебетесин көрсөңөр, мындай мышык ыйлай тургандай да. Туура айтамбы? Же асфальтталган эмес, же баягы имараттары баягы оңдоо түзөөдөн өткөн эмес. Кантип барат элдерди биз кантип киргизебиз арга? Ошо шарттар жок да. Шарттар болбогон үчүн кирбей атат да. Азыр болсо мынакей мамлекетти госком имущество болсо жергиликтүү бийликтерге берип салайын деген мындай саясатты кылып атасыңар да. Азыр эгерде аны бере турган болсок, мына менин кесиптештерим айткандай, азыр бардыгы кайра арендага кетет да. Биз анда автовокзал, автобекеттерди жоготобуз анда келечекте. Сиздер ошон үчүн менин сунушум, сиздер азыр жогорку бир деңгээлде ошол калган мынакей 65 автобекет бар деп атат, ошолордун жогорку деңгээлге көтөрүп туруп анан кийин өткөзүп берсеңиздер туура болмок да. Минфин субсидия кылып, азыр мынакей мен жергиликтүү кеңештин депутаттары менен сүйлөштүм. Бизде анча бюджетте акча жок дейт. Мында анализ кылыш керек да. Анализ кылып бирденкени нугулар көтөрө алабы деп туруп анан кийин берсек, мындай жакшы болмок да. Азыр кайра эле баягы тас кейпибизди кийебиз да. Кандай дейсиздер буга эми? Эми бүт айтканча баары бүт жергиликтүү бийлик жөнүндө мындай бирдей айта албайм. Госком имуществонун инициативасыбы бул же силердин инициативаңарбы?
Кимдин инициативасы? Мына президенттик аппаратка жибердиңер азыр силер. Бұл Азыр президент кайра жарлык чыгарылыш керек ошондо. Силер иште албай койгон жарлыкты азыр кайра жаңыртабы же кандай кылат бул? Азыр өкмөттүн токтому менен неметет, азыр өкмөттүн токтому мен билгенден администрацияда турат азыр. Бирок Эми жарлык бийигирээк турат да токтомдон. Туурабы? Алмазбек. Бактыбек Каныш, мен түшүнгөн жокмун. Баягы эгерде 23-жылдагы 130 жарлыкты айтсаңыз, ал эми баягы жалпы эле Ошол жарлык толук кандуу иш алып барылган жокто ошол жарлыкта, туурабы? Оюнуңуздарга алсаңыздар эми иш алып барган жоксуздар да. Мына ГАИ кызматкерлеринен башка мен ишти көргөн жокмун. Булар аракет кылышып, эптеп киргизгенге аракет кылышты. Бирок каяка киргизет? Шарты жок жерлерге киргизеби? киргизгенге биз дагы аракет кылдык. Биз мисалы үчүн договорлордун бааларын азайтканга аракет кылдык, кирип ачты, жер турган жерлерин кеңейтип бергенге аракет кылдык. Ошолоргодай Талас шаарындагы, айтыңыз, Талас шаарындагы автобекетке эмне кылдыңар минтас? Талас шаарында айтып бериңиз, сиз унчукпай турасызбы? Сиз айтып Жок, сиз айтсаңыз, сиз билесиз да. Сизде маалымат бар да. ошол мен сизге айтып бергеним ошол баягы ошол тиешеси жок объекттерди мыйзамсыз жайгаштырууну болтурбоого биз аларга эскертме берип, аларды чыгарганга Чыккан жок, ошол кандай иштеп атса, ошо дагы деле иштешип атат. Налог дагы деле алып атат. Мисалы анан мынакей губернатордун орун басары да келди, мына Талас шаарынын мэри да келди. Биздин айтып атпайбы, президентибиздин саясаты ушу мамлекеттик автобекеттерге ошол жүргүнчүлөр келип ошол жерден кетүү максаты ошол болчу. Ошол жерде оңдоп түзөө максаты болчу. Бирок биздин Талас шаарындагы жеке автобекетке киргизип атат бүгүнкү күндө. Туурабы? Ошол жөнүндө маалымат берип койсоңуздар. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бактыбек Канатбекович, туура айтасыз. Азыркы күндө бизде Таласта автобекеттин абалы абдан начар. 1970-жылы курулган негизинен. Анан бул боюнча азыркы күндө ошол базарда дагы маселе, ошол таксилердин шарты жок болгондуктан ушундай автобекет боюнча маселе жаралып атат. Бирок биз мына кабыл алуу боюнча мына жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы макулдукка кирдирилген. Бүгүнкү күндө сот иштери жүрүп атат. Негизинен жалпысынан ушул шарт бир аз начар. Туура айтасыз. Ой, Байыш Кахраманович, кечээ дагы мен ошол маалыматты билгенден кийин ошо жергиликтүү кеңештин депутаттары менен да сүйлөштүм да. Алар да айтып атат, бизде дотацияда отурган шаар, бизде анча каражат жок дейт. Биз аны кантип мындай содержать этебиз деп атат. Биз жанагындай кылып эле кайра арендага беребиз дейт, ар бир квадратты. Ошон үчүн саясатты туура алып барганга аракет кылсакпы деген эле ойду айтып атам. Бактыбек Канатбекович, мен арендага бербеш керектиги бу дегенден деле мындай кичине көз карашым башкачараак да. Это один из доходов от неосновной деятельности. Любой, сиз өзүңүз билгендей, аэропорттордо, автовокзалдарда, я не скажу, что это основной доход, но это один из существенных видов дохода, когда площади выдаются или какие-то особые моменты сдаются в аренду. Это, по-моему, нормальное явление, арендага берген. Я понимаю, но указ президента же по-другому же пишется же. Указ президентке карайлы да биз. Президент указ чыгарды, ошол президенттин указын ар бир точкасына чейин, тамгасына чейин так аткарганга аракет кылайлы да. А биз беребиз, ал биздин мнениябыз. Бактыбек Канатбекович, указ говорит о том, чтобы незаконно размещение. Мыйзамсыз берилгендер деген сөз болот. Мыйзамдуу берилди анда. Биздин бүгүнкү күндө 15 субъект ошол жерде. Мынакей прокуратура маалымат берип атат. Мамлекетке 99 000 сом жетпей калды деп атат. Кайтарылып берди ошо 99 000 сом. Ооба, толугу менен кайтарылып берген. Мына мыйзамдуу ошол. Биягыңыздарда караңыз, биягыңыздарда мыйзамсыз. Салык кызматкерлеринен барбы? Азыр бүгүнкү күндө патенттин баасы канча? Жанагы пассажирский таксилер канчадан алышат? Легковой таксининки 500 сом, жанагы бустардыкы